Тайган жарыш. Жааттын курамында 6 адам, бир жетекчи жана 5 тайган ээлери. Эрежеге ылайык, тайгандар 350 метр аралык ылдамдыкта чуркоо менен аныкталат. Атайын тайгандар кууп жүгүрүш үчүн чабандес атты саатына 60-65 чакырым ылдамдыкта жүгүртүп, түлкүнүн же коёндун терисинен жасалган чырганы сүйрөйт. Же болбосо ушундай эле ылдамдыкта чырга сүйрөгөн атайын механизм колдонулат. Тайгандарды жарыштырууда ар бир тайганга номер байланып, ар бир жарышта 5 тайган кое берилет. Талап боюнча ар бир тайгандын ээси тайгандарын агытуучу жерге жетелеп барышат. Катышуучулардын аты жөнү чыкканда тайгандарды жарышка даярдашат. Калыстын белгиси берилгенде сүйрөлүп бара жаткан чыргага тайгандар бирдей мезгилде агытылат. Маарага биринчи, экинчи жана үчүнчү келген тайгандардын жүгүрүп келген убактылары секундомер менен өлчөнүп жазылат. Бул сынактын түрүндө ар бир тукумдагы тайгандар өз-өзүнчө бөлүнүп жараштырылат. Мисалга алсак, кыргыз тайгандары, казак тазылары, орус тайгандары, араб тайгандары, Персия тайгандары жана башка ушул өңдүү породалар. Тайгандардын күлүктүгүн сыноодо баштапкы, жарым финал, финалдык жарышуу менен белгиленет. Тайган жарыштын жеңүүчүлөрү породасына карабай белгиленген аралыкты тез жүгүрүп келгени боюнча аныкталат. Бир эле породадагы тайгандар биринчи, экинчи жана үчүнчү орунду ээлеп калышы дагы мүмкүн. Жарышуу учурунда тайгандар бири-бирине тоскоолдук кылып же бири-бирин тиштегилесе, бул тайган жарышуудан чыгарылат. Бири-бирине тоскоолдук кылган тайгандар кайрадан жарышка катышуусуна уруксат берилбейт. Биринчи, экинчи жана үчүнчү орунду ээлеген тайган ээлерине байгелүү орундар берилет. Тайган жарыштын катышуучуларына коюлган талаптар: ар бир катышуучу улуттук кийим менен чыгыш керек жана тайганчыга тиешелүү шаймандары толук болушу зарыл. Каргы, жетелеген жиби жана иттин тумшук кабы. Тайгандардын паспорту, эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу ветеринардык сертификат.